Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен иншаллах бурук хасыгынан сабагыбызды улантабыз. Алхамдулиллах Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jazallahu Muhammadan sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bima huaqluhu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan адам баласында 4 каухар бар. Акыл аны ачуу кыйратат. Дин аны көрө албастык кыйратат. Абир аны сугалактык кыйратат. Изги иштер муну ушакчылык жок кылат. Акыл эсти бир Кудайым жараткан. Ал мустакта адамдарга тараткан. Кудай берсе киши болот акылман. Акылмандар пайда алат акылдан. Акылдуулар көптөн бийик жаралат. Акылынан асыл ойлор таралат. Надандарды адам деп айтып болбойт. Айткандары көңүлгө такыр толбойт. Акыл эс өтө баалуу. Кудай колдойт. Мындан артык энчини эңсеп болбойт. Адамдын бар акылы мээде болот. Асыл нерсе ар дайым башка конот. Акылы адамзаттын бекем кишен. Тилини тыя билет буга ишен. Кудайым кулдарына тандап алган. Акыл менен тилине кишен салган. Акыл тирүү, акылсыз жан бир өлүк. Акыл эс адамдарды койгон бөлүп. Түшүнгүн караңгы үй адам деген. Жарык күн ага келет акыл менен. Жакшылыкты бир гана акыл берет. Урматсы билим менен кошо келет. Бул экөөдөн адамзат асыл болот. Бага ачылып өз башына кут конот. Адамды айбандардан айрыйт акыл. Акылы артык болсо ошол асыл. Акылманым, окуп үйрөн билимди. Билим сүйлө, билип сүйлө, бекем карма тилиңди. Деп биздин бабаларыбыз, Аллах алардан ыраазы болсун, осуят айтып кеткен. Жусуп баласагын бабабыздан осуяттар айтылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: бейиште болуучу 4 нерсе бейиштен да артык. Анда түбөлүк калуу, периштелердин кылган кызматы, пайгамбарлар менен бирге олтуруу, Алла Таала ыраазычылыгы. Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Тозоктогу 4 нерсе тозоктон да жаман. Аллахым ажирни минанар деп отурабыз. Анда түбөлүк калуу, периштелердин каргышы, шайтандын шерик болушу, Кудай Тааланын каары, кайгысы көп кулуңмун муңсуз эгем, ойдо жүрөм күнөөмдү кечир деген, бир өзүңө сыйындым үмүт сенде, медет бергин Кудайым кыйын жерде, пайгамбар үмөтүмүн колдой көргүн, кыяматта бейишке жолдой көргүн, чарыярга айтамын ысык салам, жетип барса саламым сооп алам, кыяматта жүзүн көрсөт Кудайым, кол кармашып баш көтөрүп турайын, сага теңдеш мактоо сөздү таппадым, сөзүм бүттү, өзүңдү өзүң даңктагын. Данышман авлиялар айткан экен. Алла Таала айтканын аткаруу, напсиге каршы туруу, эл ичине үгүт насаат жүргүзүү, баарына каниет кылуу, убактылуу жашоонун жышааны. Напси окшош ойноку жаш баладай, тойдубу керек жака бесип кетмей, тойгон соң тура албайсың умтулсаң да, напсиңдин көп тилегин кабыл кылба. Тирүүлүктүн маңызы 3 гана күн, калганы көргөн түш да караңгы түн, кечээки күн да бири түн, алдагы эртеңди элдин баары көрө алабы? Андан өтсө санаба тирүүлүк деп, эстебе жашоого деп болбогон кеп. Аял
кекиртектин айласы карын камы тойдуңбу көздөбөгүн көп пайданы карын тойсо халвада арпада бир калганы артып калат бербейт үзүр жегениң шекер беле халва беле турасың ачка бойдон эртең эле сен жедиң шириң тамак казык жалың мен жедим жалаң кебек иче карын бир тоюп экөөбүз тең уктап калдык ушинтип өттү өмүрлөр таң калбагын. Юсуп бала бабабыздан. 4 сөз 4 китептен алынган деп айтышкан таанышмандар. Тоораттан Алланын бергенине ыраазы болгон киши 2 дүйнө бактылуу. Инжилден напсини тыя билген киши 2 дүйнөдө кадырлуу. Забурдан начар адамдарга аралашпаса 2 дүйнөдө мүшкүлү болбойт. Курандан тилин тыя билген киши 2 дүйнөдө эсен болот. Бар балени башыма напсим жийди. Бирде күлкү бирде берет ыйды. Бүт дүйнөнү имердеп кысат шыкап. Бирде ачка бирде ток таттым азап. Бирге жетсем да бири сунат колду. Ойлоймун ушуга эле жетсем болду. Тыйылбады бул напсим мен тараптан. Өзүң тыйгын о мээримдүү жараткан. Напси деген өтө тойбос сук келет. Болгон сайын дагы болсо дей берет. Өтө семиз байталың азо келет. Ээси минсе жыгатта качып кетет. Өтө семиз тайганда ууга жүрбөйт. Аң уулоонун амалын такыр билбейт. Карды тойсо андай ит ууга баспайт. Ээсинин тилегини жолго таштайт. Азирети Умар радиаллаху анхудан айткан экен. Кудай Тааладан мага берген суноо кырсыкта мен үчүн 4 жакшылык бар. Ошол кырсык күнөөкөр болушума себепкер болбосо, андан чоңураагына жолукпасам, анын себебинен Алла Таала ыраазычылыгынан кур калбасам, кырсыкка чыдаганымдын собун Кудай Тааламдан үмүт кылышым. Канча мыкты акылдуу адам заты, тилесе да узакка жашабады. Билинбей бары жогу канча жатат, жер алдында жок болуп, жетпей санак. Канча түрлүү жан болду ойлоп көрсөң, баарын жерди кара жер тойбос экен, ээлери ордолордун сарайлардын, жай кылышты канчасы жердин алдын. Уктайт бекен, кыймылсыз үнсүз жаны, ким билет бактылуубу, кайгыдабы. Эми алар колунда жок бечаралар, ашы жок, кийими жок, илип алар. Кайгы муңда жалдырап жатат алсыз, миңдеген тилектери калды алыс. Бул жашоону Кудайым берди бизге, жарабас аны бекер өткөрүшкө. Юсуп бала бабабыздын насааттары айтылууда. Абдулла ибн Мубарак рахматуллоху айткан экен, хадис илимпоздорунун бири 40 000 хадисти топтогон экен. Анын ичинен 4 000-ин таңдаптыр да андан 40-ты тандап, 40-тын ичинен да ушул 4-тү жагыптыр. Аял затка такыр ишенбе, эч качан байлыгың менен мактанба, ашыкча тамак жебе, пайдасыз илимди үйрөнбө. Мухаммад ибни Ахмад рахматуллаху алейхи Куранындагы ал мартабалуу, такыба жана жакшы пайгамбар, Али Имран сүрөсү 39-аят деген маанидеги аятты чечмелеп мындай деген экен. Аллахдан разы болсун. Астагфируллах. Ал Курандагы ал мартабалуу, такыба жана жакшы пайгамбар
деген маанидеги аятты чечмелеп мындай деген экен. Бул Али Имран сүрөсү 39-аят тууралуу болуп атыптыр. Яхья пайгамбар алейхиссалам Кудайдын кулу болсо да Куранда мартабалуу кожоюн деп аталган. Мунун себеби ал 4 нерсени жакшы башкара билген. Напсисин толук кыя билген, шайтанды жеңе билген, тилин башкара билген, ачуусун тизгиндей билген. Ишенбе, бул дүйнөнүн бактысына кырсык болуп кайра эле келет сага. Бул жерди сенден мурун жай кылгандар, өтүштү бул дүйнөдөн канча адамдар. Жатар жайың түбөлүк турат күтүп, мына ошонун камын көр сая түшүп. Меники бул меники дейсиң демдеп, ойлочу мындай сөзүң кимге керек? Мурас коруң келет да чык дейт сени, анан да меники дер белен, анын да меники дер белен сөзү. О кутман, бул дүйнө билгин зындан, таппайсың кайгы муңдан башка мындан. Зынданда кайдан болсун күлкү жыргал, бир гана бейиште дейт, андай кырдаал. Көз эрмемдик жыргалың топук беле, өтүп кетер кубанычты кубаныч дебе. Токтобогон дөөлөтүң турбайт качат, жыйган терген оокатың түгөл чачат. Өмүрүң өтөр сенин башка жайда, бул дүйнөнү унутуп баргынанда. Азирети Али радиаллаху анху айткан экен, 4 нерсе уланса эле дин да, жашоо да, өз нугунда улана берет. Байларда сараңдык болбосо, аалымдар илимине амал кылса, илимсиздер илим жолунан качпаса, кедейлер акыретти акчага алмашпаса. Жыясың дүйнө мүлктү, калсаң өлүп, эки кез кепин менен коет көмүп. Айсыңбы, кедейсиңби ажал билбей, жашырат көр ичине мансап бирдей. Болгону 2 күндүк өмүрүңө, алданып жолугасың өлүмүңө. Байлыкты дүйнөнү дейсиң жыйсам, ажал сени аңдыт жылдырбастан. Кезеги келсе өмүрүң сенден качар, шум ажал тамырыңды кыйып салар. Төрөлгөн соң өлөсүң аргаң барбы? Кайсы күнү өлөрүң билген барбы? Жаш кезекте самайбыз сакал мурут, сакал чыкса эңсейбиз илгери үмүт. Агарса сакал мурут өлүм келет, өлүмгө даба болор, түш жок демек. Байлык деп отко салба өмүрүңдү, оорутпа сордоп күчтөп көңүлүңдү. Байлык деген ойлосоң шор суу келет, канча ичсең да камбаган суусун демек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, акыр кыяматта Алла Таала байларга Сулайманды алейхиссалам, кулдарга Юсуп алейхиссаламды, ооруларга Айыпту алейхиссаламды, жакырларга Исаны алейхиссаламды далил кылып көрсөтөт. Сулайман деген Давудтун уулу, сыйлыкты берген Теңирим алкап, сымбаты сыны бузулбай өткөн, салмагы анын асманга таркап. Сынады аны шакекти берип, сөз айтты ага периште келип. Сыйлады аны жандуунун баары, сан жеткис элдер саламын берип. Кудукка түшүп кутулуп чыккан, Кудайдын кулу Юсуп кул болгон. Кыйноонун баары башынан өтүп, Кудайдан болуп бийликке конгон. Саад ибни Билал рахматуллаху айткан экен, өтө жаман киши болсо да Алла Таала ага ырыскысын токтотпойт, ден соолук берет, шерменде кылбайт, жазаны кийинкиге калтырат. Кудурети Кудайдын чексиз, улуу, бир өзүнө жарашат мактап туруу, ал улук да, күчтүү да, ченемсиз. Күчтүү дагы ченемсиз. Ал улук да, күчтүү дагы ченемсиз. Агарууда, көгөрүүда жок ансыз. Жерде, көктө күн көргөндүн эгеси.
Сага жашоо өмүр берген дагы өсүү. Бар жанга ырыс берет, бүттү дебейт. Баары тойлот бир гана өсү жебейт. Тирүүлөргө ач койбостон кам көрөт, жиерине аш ичерине суу берет. Тилегендин ой тилегин болтурат, мэри түссө соболосун зор кылат. Хатами Асам Рахматуллах айткан экен, Аллах баарынан ыраазы болсун. 4 нерсени 4 нерсеге калтырган адам бейишти таап барат. Уйкуну кабырга, мактанууну сооп таразага, рахатты кыл көпүрөгө, жыргалды бейишке сактап койгон киши. 4 нерсени 4 нерсеге калтырган адам бейишти табат дейт. Алхамдулилlah. Жакшы киши ибадат кылчу болсо, жарашат эл көзүнөн аны ошончо. Жашырат эл көзүнөн аны ошончо. Жакшы адам ички сырын катып жүрөт. 100 жыл кылса ибадат аз деп билет. Ибадат кыл бирок калктан жашыргын. Көптү аз деп андан бетер ашыргын. Элге пайда тийгизгин жаркып көрүш. Тууганга жакын болуп муңун бөлүш. Кайрыла жүр жетимге, жесирлерге, сокурга, чолокторго, бешелдерге. Намазга көптөр менен бирге жыгыл. Жума намаз үзбөй жүр милдет ушул. Тапканыңды тараткын кедейлерге. Боорукер бол. Алсызды таяп жөлө. Мунун баары өсүңө сооп болот. Рахатта жан жыргап көңүл толот. Өз пайдасын ойлобойт асыл адам. Эл кызматын аткаруу адатаган. Эр боорукер болсо ишти бүтүрөт. Эси жокту жөлөп төргө өткөрөт. Келтиргин элге пайда кубан көрүп. Пайдасыз өткөн өмүр жансыз өлүк. Жакшы адамдар журтуна пайда берет. Токчулук жыргал турмуш алып келет. Ибадатка таянып жүрө берген кубанычты таба албайт эч каерден. Тилесең Кудайымдын кубанычын, мусулмандын мүдөөсүн орундаткын. Кулдугуңа Кудайым муктаж эмес. Кулдугуңа Кудайым муктаж эмес. Ак дил менен кулдук ур, сыйынып тез. Кулдун иши кыңк этпей кулдук уруу. Пенделикти бек сактап көңүл буруу. Сыйынуу пенде парсы иште тынбай. Уланткын ак жолуңду дайым чыдай. Ак өтө кызматыңды кесирден кайт. Кудайде Кудай деген куру калбайт. Ибадатты көп кылдым деп эсербей, сыйына бер. Бар өмүрдү кетирбей. Киши дешет кимди деп сурап калса, ким көп пайда келтирсе адамзатка, жакшылыкты жактырат баардык адам. Чын мааниси анында жагатмаган. Эли журтка жардам кылып келерсиң. Кедейлерди жөлөп дүйнө берерсиң. Жакшылар жалпы журтка камкор келет. Камкор адам элине жардам берет. Деп Юсуп баласагын бабабыздан насааттар айтылды. Аллахым баарыбызга түшүнүп амал кылууну насип кылып, өз жардам берип, билип алган күнөөлөрүбүздү, катыгенчиликтерибизди кечирип, өз даргөүндө ыраазы болуп, өзү кабыл кылып, өзү ыраазы кылсын. Амин. Я архамар рахимин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر آمين يا أرحم الراحمين. Allah'ım razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.